Тенти Адышева. Кылы үзүлгөн комузум. Эскерме баян. Чыгарманы аудиолоштурган Адилет Чубаков. Бир канча убакыт кызматсыз жүрдүм. Согуштун кери анча кетелек. Энем катуу ооруп калды. Балдарым жаш. Жомарт кайтыш болгондо белгиленип берилген пенсия кыскарып калган. Эч жакка кызмат сурап кайрылбадым. Пейилим тартпады. Бир алды үзүлгөн көңүлдүн жеби жалганбай туруп алды. Кесипке ээ боло турган билим алып, карапайымчылык менен оокат өткөрүүнү туура таптым. 1947-жылы Фрунзедеги мугалимдер институтунун кечки бөлүмүнө кирип окуп жүрүп, аткаруу комитетке иштеп кеткен учурда таштап койгом. Анткени иш өтө жооптуу жана кечкисинде иштечүбүз. Кайрадан ошол окууну улантууну ойлодум. Азыр ал кечки мугалимдер институту Кыргыз мамлекеттик университетине кошулган болчу. Ректору Бегималы Жамгырчынов экен. Ушул аракетимден бир нерсе чыгаарына көзүм жетпей эле кеңешип көрүүнү ойлоп барган элем. Бегималы Жамгырчынов өтө жылуу кабыл алды. Биринчи көрүп, биринчи жолу болушум. Акыбалды түшүндүрдүм. Мурдагы өткөн 2 курстун сабактарын кайра тапшыра аласызбы? Күчүңүз келеби? Жакшы окуп жүргөн элем. Конспектлеримдин бардыгы бар. Кайталасам эле түшөр, тапшыра алам, деп чечкиндүү айттым. Эмесе арыз жазып келиңиз. Кайрадан 3 курстан окуй баштаңыз деди. Көп мезгилден бери биринчи жолу кубануу сезими келди. Бегималы Жамгырчыновичке өтө ыраазы болдум. Адамдардын көңүлү кара мүртөз эмес, көбү жакшы сыяктанган сезим келди. Кайрадан окуй баштадым. Ойдо жок жерден Борбордук комитетине чакырылып, Кыргызстандын саясий илимий коомуна уюштуруу бөлүмүнүн башчысы болуп кызматка турдум. Иш оңолот, ушундай болот экен. Тирилип калдым. Бош сентсем да тилегейим тегиз келүү кайда. Энемдин оорусу күчөдү. Операция болду. Андан жардам болбоду. Рак оорусу болуп чыкты. Караан тутуп таянган ушул курган энем балдардан, үйдөн көп камсыз, иштеп жана окушума мүмкүнчүлүктүн баарын берип жүргөн ушул энем. Жаш эле кезинде үй жайын, жарын таштап, чээдей жаш балдар менен жесир калган жалгызын аяп келип, 10 жылдан бери сүйлөшөргө курбулары жок, кирип чыгууга өнү өскөн айылы жок, ысыгыма суугума чыдап, бирге көз жаш төгүп, бирге оокат өткөзүп турган карааным каралды менен өлүм алдында жатканын айтып жеткириш кыйын го. Энем ооруканада жатат, кайра чыгат, оорусу күчөгөндөн күчөдү. Мен иш окуу, үй бүлө тиричилиги менен алекмин. Ушул мезгилди ойлосом азыр өзүмө таң каламын. Кандайча туттум. Бирок адамдын мүмкүнчүлүгүнүн да чеги бар го. Ишти таштоону чечтим. Окууну таштагым келбеди. Ал менин келечегим болуп сезилди. Мына ушундай өмүрүмдөгү дагы бир өтө оор кырдаалга такалып, эсим кетип, элдиреп турган мезгилимде талайыма Муса Адышевди алып келип кездештирди. Ал мага колун сунду. Бул өлчөмсүз бакыт болчу. Таалай тапкам талып турган кезимде, унутулгус ошол күндөр эсимде. Ушул Мусам эңирт кирген кезинде, чырак болуп, жарык күйгөн кечинде. Мусаны мен биринчи жолу 1951-жылы жергиликтүү советте шайлоо мезгилинде көрдүм. Шайлоо күнүнө өлчөмдүү убакыт калган. Күндөрдүн биринде мен шайлоо участокторунун даярдыгын көрүп, кыдырып жүрдүм. Держин бульварындагы бир участокто Кыргыз Илимдер академиясы тейлөөчү. Президентке чарба боюнча жардамчысы Никольскийди ээрчитип алып бардым. Агитация пунктуна кирсек, узун үстөлдүн тегерегиндеги агитаторлор жана жогорку башында бир жаш жигит отурган экен. Биз кирип үстөлгө жакындаганда төрдөгү жигит ордунан турду. Никольский мени ага тааныштырды. Аны мага бул биздин баштапкы партиянын катчысы Адышев Муса Мырзапаязович деди. Мен ал жигитке бир канча суроо бердим. Ал жооп берди. Биз кайра чыгып кеткенче ордуна отурбай туруп турду. Ушул мүнөзү мен үчүн көз жаздымда калбады. Маданияттуу, адамгерчиликтүү жигит белем деген ойдо болдум. Күндөрдүн биринде Бүбүй Керимжановага жолуктум. Андан Муса жөнүндө сурадым. Жанагы силердин партия уюмунун катчысы кайдагы казак жигит? Ой, сен аны эмне үчүн казак дейсиң? Мага эмнегедир казак түспөл көрүндү. Ал кыргыз. Кыргыз болгондо да сенин кайнилериң болот. Түштүктүк. Жаңылбасам алайлык, өтө жакшы жигит, маданияттуу, келечектүү, өзү геолог. Көп убакыт өтпөй, кеч мезгили мен иштен келе отурсам, Керимжанова баягы казак жигит менен келип калды. Ал адатынча шыңкылдап күлүп: "Ой Тенти, мен сени кайның менен тааныштырып коймокчумун. Азыр эле иштен чыгып, үйдүн жанынан өтүп баратып, кире кетишти туура таптым." Мусага кайрылып: "Сизди Тенти казак деп ойлоптур. Мен кайны экениңизди түшүндүрдүм. Эми таанышып алгыла. Бул Жомарт Бөкөнбаевдин жары. Жомартты билерсиз, аны ким билбейт. Мен буларды жакшы кабыл алдым. Энем анда соо кези. Анын жасап койгон тамагын чогуу ичип сүйлөшүп отурдук.
Бүбүй шайыр мүнөз адам. Бат эле бизди сөзгө аралаштырып, көптөн бери тааныштай өңдүү шарт түзүп койду. Мындан кийин дагы Муса экөөбүздүн өз ара байланышыбызга бүбүй көп жолу көпүрө сыяктанды. Ошонун аркасынан анда санда болсо да жолугуп калчу болдук. Эбептен себеп дегендей, бүбүй Муса экөөбүздүн тагдырыбызга, талайыбызга себепкер болду. Муну мен эч унутпайм жана өмүр бою ыраазымын. Менин башыма иш түшүп, партиядан чыккандыгымды угушуп, Муса менен бүбүй келип кетишти. Бүбүй менен көптөн жолдош элек. Анын келиши мага закондуу сезилди. Ал эми Мусанын келиши мени ойлондуруп, ыраазычылык туудурду. Бир күнү кечинде Муса өзү эле келип калды. Үйүңүздүн жанында өтүп баратсам, терезеңизде жарык күйүп турган экен. Бир нерсе жазып жатыптырсыз. Кайрылып калдым. Ыр жазып жаттыңыз беле? Жок, ыр жазбайм. Бүбүй айтты эле, сизди ыр жазат, бирок жарыкка чыгарбай жүрөт деп. Ыр болсо окуңузчу. Мен өзүм геолог болгону менен ырды жакшы көрөм жана түшүнөм, деди. Мен чынында эле Корея жөнүндө ыр жазып, көчүрүп отургам. Алып келип сүрдөнүп, уялып жатып окуп бердим. Муса орусча сүйлөчү. О, здорово. Хорошо написала. Гезитке бериңиз. Азыр актуально. Ошол мезгилде Кореяда согуш катуу жүрүп жаткан. Азыр актуально, деди. Чын эле жакшыбы? Дагы орусчалап, эмне үчүн туура эмес айтам, мага жакты, деди. Мен эртеси Мусанын демилгеси боюнча Кыргызстан аялдар журналына Абдумамунова Нуруйлага алып бардым. Бул менин биринчи жолу Жомартты жоготуума байланышсыз жазылган ыр эле. Анын үстүнө 3-4 жыл бою калем кармабай калгандан соң жазылган ыр. Бул ыр жарыкка чыгаарына өзүм деле анча ишенбедим. Мойнумдан байлангансып баргам. Нуруйла көзүмчө окуп чыкты да, ырың жакшы экен, муну басабыз деп бир аз оңдоп келүүгө пикир айтты. Аягына партия, Ким Ир Сен, Сталин жөнүндө куплет кошуунун зарылдыгын айтты. Ал кезде шарт ушундай болчу. Нуруйланын пикирин эске алып, бир аз оңдолор киргизип кайра бардым. Мына ушул ырым журналдан жарык көрдү. Ошого көңүлүм көтөрүлө түшүп, дагы бир ыр жазып барсам, аны да басып коюшту. Анан өзүлөрү тапшырма берип, жаңы жылга карата ыр жаздырып алып, аны да чыгартышты. Мына ушинтип үзүлүп, тунжурап калган шагымдын ойгонуусуна Мусам түрткү болуп, Кыргызстан аялдары журналы, Нуруйла Абдумамуновалар жетектешип жолго салышты. Мен ушул үчүн буларга ыраазымын. Ар дайым эңкейип, башымды ийем. Бирок өзүмө ишенбөөчүлүк күчтүү. Ошого карабастан ыр жазуу жаныма тынчтык бербечүдөй. Жазгандарымдын бирин серинин башка журнал газеталарга да алып бара баштадым. Алар чыгып калат. Мен канат байлап калам. Муса өтө сейрек келет. Оюн билүү кыйын. Кайбирлерде көпкө дайынсыз болот. Эми келбейт го десең, кайра пайда болот. Ал мен үчүн табышмак. Муса менин жүрөгүмдөн, көңүлүмдөн өзүнүн ордун ала баштаганын ачык сезе баштадым. Көп ойлойм, келүүсүн күтөм. Бирок өтө эле намыстуумун. Өзүм жолугууга аракеттенбейм. Анын үстүнө ал үй бүлөлүү адам, мен 3 балалуу аял. Эмнеден үмүттөнсөм болот. Аялы төрөбөстүгүн уккам. Төрөбөгөн аялы менен жашап турган адамдар азбы? Жаз айынын аяк ченинде дагы келди. Экспедицияга кетип жатканын айтты. Канча убакытка барарын сурадым. Көпкө жүрөм го. Мен экспедицияга кеткенде үйгө кайтышка шашылбайм. Мүмкүн болсо кайтпай деле коёр элем. Кайтыш керек да. Эмне үчүн? Ал жакта ишиңиз өтө кызыктуу го. Анысы да бар, жана башка себептер да бар. Кандай башка себебин мен да сураганга батынбадым. Ал да айтпады. Экспедициядан кайтканын билдим. Ал кабарсыз. Мен күтөм. Күтүүдөн жададымбы? Күнүгө кечинде терезенин түбүнөн өтөм. Муса биз турган 1-Май көчөсүндө 2-3 үйдөн кийинки Москва көчөсүнүн бурчундагы үйдө турчу. Кийинки мезгилде ошол үйдө Темиркул Муталиевдер көп жыл жашап турушту. Бир күнү ачык турган терезенин жанынан акмалай өтсөм, коноктор бар сыяктуу. Музыканын үнү, адамдардын добушу чыгат. Акырын барып карасам, экекиден бийлеген адамдар. Үй ичи көңүлдүү. Эмнегедир көңүлүм бузулуп, ичим уйгу-туйгу болуп кетти. Биринчи жолу менде ушул үйгө, анын чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө кызганыч туулду. Эриксиз көзүмдөн жаш төгүлдү. Көпкө көчөдө басып жүрдүм. Мындайча болууга акым жоктугуна карабастан, кызгануу тынчтык бербеди. Ушул күндөн тартып Муса менин жүрөгүмдү бүт бойдон ээлеп, мен үчүн кымбат экенин түшүндүм. Ошондон тартып ага арналган ырлар жазыла баштады. Сүйөм сени мунга салып башымды, сүйөм сени отко салып жанымды, сүйөр сүйбөс арсар жигит сен болуп өчүрбөчү жүрөктөгү жалынды. Көп узабай дагы муну жаздым. Тигилемин терезеден үңүлөп, тынбай өткөн убакытты сактадым. Кулагыма каңырыштап угулган катуу табыш кайда кеттиң таппадым. Бирде бастап, бирде жанып жүрөктө, сүйүү толкуп, көкүрөккө батпадың. Кийинчерээк акыркы сүйүү аттуу жазылды. Сүйүү акыркы кышкы күндөй мемиреп, сур булуттун арасынан төгүлөт,
Бул күндөрү кубандырган жүрөктү эртеңки күн мени менен көмүлөт. Сүйүү келет, кош аркымак чанадай сүрдөндүрүп туура тосуп жолумду. Мен муңайып эмнегедир тартынам, жайдар сунбай жаш кезектей колумду. Сүйүү келди, борошолуу кар болуп, ойлор келди, оролуша зар болуп. Зор сүйүүнү батыра албай жүрбөйүн, балким ага, көкүрөгүм тар болуп. Бирок бул ырларды Мусага көрсөтпөдүм. Энемдин оорусу, убаралуу түйшүк, тартыш оокат, үмүтсүз сүйүү ушунун баары менин ийнимден бекем мыкчылып басууда. Алдыдан жылт эткен жарык көрүнбөйт. Энемдин күнү эсептелүү экенин жакшы билем. Анын күнү бүткөн соң менин күнүм эмне болот? Көзүм жетпейт. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет. Кандай укмуштуудай айтылган чындык. Алдыда мени алтын аяк күтүп турганын оюма кирбеген күндөрдүн биринде ооруканага энеме барып, анын кыйналып жатканын көрүп, сай сөөгүм какшап, жер караңгылап, үйгө араң келип ыйлап отургам. Балдар сыртта ойноп жүрүшкөн. Эшик ачылып, нурун чачкан күн кирди. Бул Мусам эле. Жоголгонум табылган сыяктуу сезим ушул заматта бийлей түштү. Өтө сүйүнүп кеттим. Жүрөк байкуш ушунчалык сезгич белем бакытты алай колун созуп алдыма келгенсиде. Менин ушул акыбалымды Мусанын жүрөгү да туюнду белем. Ал күлүнсүрөп келип колумду алып бир топко өөп турду. Балким мага бир топко болгондой сезилдиби? Эмнеге көзүң шишип калган? Ыйлагансың го. Мусанын биринчи жолу мага сен менен кайрылышында кандайдыр маани бардай сездим. Энемдин абалы начар. Эми мен эреркегендей буркурап ыйлап ийдим. Муса кучактап, чекемден өөп, алган жары сыяктуу эркелетип, сооротууга аракеттенди. Балким айыгып кетер, жакшы дары табууга аракеттенеличи. Ушул өңдөнгөн жылуу сөздөр. Бакыт эмне? Уктап бара жаткан жаным күтпөгөн жерден бакыт көлүнө кулач жайгансыдым. Чынында бакыт гүр шар болуп толкунумда терметти. Муса менин колумду сурады. Мен үчүн баардык нерсеге даярдыгын билгизди. Билгемин мени көздөй жол тартканын утурлап алдын тосуп мен баспадым. Бүгүндөй жете келген мезгилиңде негедир жашнарга жер таппадым. Жалоорып, адетинче карап туруп, жанымды кейитерлик сөз баштадың. Жол бастым чейрек кылым сени эңсеп, жаш жуттум далай жолу сени эстеп, уулгайып чарчап сага келип турам, суусун бер, тартынбачы эми четтеп. Бакытты ушинтип күтүп, эңсеп жетпечүдөй болуп жүргөнүм менен, бакыт өзү келип колун сунуп турганда, бир алды сүрдөнүп, ишене албагандай, даай албай кеттим билем. Сиз муну жакшылап ойлондуңузбу? Мен жакшылап ойлонбоска айтпас элем. Менин 3 балам бар. Атактуу кишинин жесирмин. Эл көп мезгилде мени жомарттын аялы катары кабыл алышар. Сизге кааласаңыз кыз турмушка чыгат. Баласыз аялдар да бар. Мен эмне кыласыз? Муса күлүмсүрөп мени карап туруп, мен мунун баарын жакшы билем. Көп ойлондум. Мен сизди өтө сүйөм. Эң негизи ушул. Калгандын баары көп эмес. Балдар эмне, алар мага бала болушат. Мен бала кылып алууга тырышам. Өзүм жалгызмын. Бир жагынан бир тууганым болушат. Өзүм көрчү балдарымдын боордоштору болушат. Бул жаманбы? Эң жакшы болот. Экөөбүз бактылуу жашайбыз. Чынында мындан артык кандай бакыт болот? Ушундан бир канча жыл мурда бир аял мага мен бактылуу аялмын, сен бактысызсың деген болчу. Мага ушинтип бакыт келди. Балдарым маталуу болушту. Өзүм Мусадай жүрөгү чоң, таза, акылман, зор адамгерчиликтүү, маданияттуу, бийик аң сезимдүү асыл адамга жолуктум. Илгери бирөө айткан экен, акмак менен өмүр өткөргөнчө асылдын босогосунда өлгөнүм артык деп. Мен асыл Мусам менен 25 жыл өмүр сүрдүм. Бул бакыт эмне? Албетте табылууда, жоготууда болду. 5-6 айдан кийин 57 курагында энем кетти. Бир канча жылдан кийин атам кетти. Залкар жолдошторубуз кетти. Эң зор, өтө оор, эч качан ордуна келбей турган дагы бир жоготуу алдыда эле. Муса энемди жоготкондо мага ийинин тосуп, мен аны таянып энемди узаттык. Оор жоготууну жеңилдетип көңүлүмдү алакты кылыш үчүн Кавказды кыдыртты. Ленинградка алып барды. Турмуштан камжыбай балдарымдын тарбиясына көңүл бөлүүгө, окумду узартууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Аталуу балдарга көздөрүн сатып, ата кусалыгында, кумарында жүргөн балдарым өгөйлөшпөй бат эле Мусаны кабыл алышты. Мусанын тарткан бооруна ыгына келишип, умур-жумур болуп кетишти. Бул мен үчүн чоң бакыт эле. Зор Мусам, эстүү балдарымдан айлансам болот. Табылуунун эң алды Муса экөөбүз балалуу болмой болдук. Ушуга байланыштуу эске түшөт. 1955 жылы Кыргыз СССР Илимдер Академиясы ачылууда. Кыргыз опера жана балет театрына келдик. Исак Оноевич байбичеси Бибикан Исмаиловна менен турушуптур. Биз жандарына келгенде Бибикан жеңе, Кудай, мына буларды кара.
3 адам болуп келе жатышканын деп сүйүнүп келип мени кучактап өп ичиме карай берди. Бибикан жеңенин минтиши мага чоң таасир калтырды. Ал киши жүрөгүнөн биздин бактыга кубанып кетиши мени өтө жибитти. Чынында эле бирөөнүн бактысына чын пейилинен, жүрөгүнөн чексиз кубануу ар кимдин колунан келбечү нерсе да. Ушул уюштуруу чогулушта академиктер, мүчө корреспонденттер шайланды. Исаак Оноевич президент болду. Муса мүчө корреспондент болуп шайланды. Бул экөөбүзгө келген кубанычтын алгачкыларынын бири эле. Бир 1955 жылдын июль айында Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүрүп чыктым. Бир айдан соң 27 августта уул төрөлдү. Бул Мусамдын 40 жаш курагына келип биринчи көргөн перзенти. Кубаныч коюнга батпай, жакшы көргөн жолдош чороо болуп чогулуп, Жаныбекем болсун деген тилек менен аты Жаныбек коюлду. Мусанын бир айтканы эске түшөт. Мен 2 жашымда энеден, 4 жашымда атадан калгам. Жетим өстүм, балдар үйүндө тарбияландым. Окудум, иштедим. Ташкентте университетте окуп жүргөн мезгилимде согуш чыкты. 4-курстан армияга кеттим. Согушууну батыштан баштап чыгыштан бүттүм. Согуштан келип кайра окуумду узарттым. Кокустук менен үйлөндүм. Анын азабын канча жыл тарттым. Мен эми гана бакытты алайдын даамын татып, эмне экенин түшүнө баштаган кезим. Сени, балдарды таптым, уулду болдум. Жакшы адамдардан жолдош чороо күтүп жатам, деп. Мунун баардыгы чындык эле. Мурдагы Жомарт экөөбүздүн жолдошторубуз Мусага да жакшы жолдош болушту. Буларга жолдоштор кошулуп турду. Исаак Оноевич менен жакын байланыш мындайча башталды. Мусанын чекесинде бир без пайда болгон. Чурчуюп көзгө даана көрүнүп турчу. Муса иштен келип, эртең Исаак Оноевич ушул безди алып салмай болду. Жүрө бергенде болбойт. Эң мурун мени тамашалады. Ушул безди алып салайын. Кебетеңди бир аз бузуп турат. Келинчегиң сулуу болсо, сени да жылмалап койбосом болбойт. Ага теңелип калгын деди. Мындай нерсени алып таштабаса болбойт экен. Акыры жамандартка айланып кетиши ыктымал экен, айтып жатат. Эртеси барып алдырып келди. Муса анын сүйлөшүп жатып эле бир заматта операция жасап койгондугун айтты. Саат 4-5 чен болсо керек. Эшикти кагып, күтпөгөн жерден Исаак Оноевич кирип келди. Клиникадан эми гана чыктым. Көрүп кеткени бурулдум. Кана, бери карачы, кандайсың? О, Исаак Оноевич, бекерли бар болуп, тынчтанасыз. Ушул кичине нерсеге. Жакшы элемин. Менин этим ырбак эмес. Бат жакшы болот. Ошондой болсо да, баш болбосо кам жемек эмесмин. Бетиң шишимиктенип калыптыр. Андай болот, шошуба. Эртең менен клиникага мага келип кетчи. Чайга болбостон наныбыз тийип кетип калды. Кечинде телефон чалды. Муса Исаак Оноевичтин мындай мамилесине ыраазы болгондой, кандай жакшы адам, президент, академик, менден көп улуу адам. Ошого карабастан ушул кичинекей жараат үчүн жүгүрүп тынчы кетип жатат. Ал азыр өзүнүн врачтыгын, сени оор экениңди гана оюна алып жүрөт. Анык врач ушуларда. Врачтар деле ар түрдүү болот. Чынында Исааке башкача чоң кайсиетке ээ врач тура. Кийин бир канча мезгил өткөн соң, Муса Исаак Оноевичтин клиникасында бир туугандары дарыланып жаткан болчу. Ошону көрүп келгени барып, Исаакенин кабинетине бурулат. Кирсе ал киши колуна бир катты кармап жашып, көзүн сүртүп отурган экен. Муса чочуп, эмнеге капаланып жатканын сурайт. Көрсө Исааке көп жыл мурда бир 7-8 жаштагы кыз баланын жүрөгүнө операция жасаган экен. Ошол кыздан келген катты окуп жашып отуруптур. Мусага катты окутат. Кат ушунчалык жылуу жазылат. Айланайын ата, сиз менин жүрөгүмө операция жасап, жанымды алып калгансыз. Мен эми быйыл 10-классты бүтүп жатам. Врач болууну ойлоп жүрөм. Мени ушинтип жашап, алга талпынышыма сиз мүмкүнчүлүк бердиңиз. Муну мен унутпайм. Ушул сыяктуу мааниде экен. Мусанын эти чынында ырбак эместигин күбөлөгөндөй бат эле айыгып калды. Ушул мезгилден тартып биз Исаак Оноевичтер менен жакын, сыйлашкан мамиледе жүрдүк. Бул алардын өмүрүнүн акырына чейин бузулбай сакталды. Нечен көңүлдүү сонун күндөрдү бирге бөлүштүк. Ошондой эле өмүрдүн бүркөө күндөрүндө бирге бөлүштүк. Кыргыз СССР Илимдер Академиясы уюшулганына 1 жылча болгон. Ысык көлгө өз бетибиз менен бир мезгилге сүйлөшүп алып, Чолпон атага 4-5 үй бүлө бардык. Шаардагы менчик үйлөргө жайгаштык. Алар Акунбаевдер, Болот Мураталиевич Юнусалиевдер, Түгүлбай Сыдыкбековдер, Абдынасыр Элебаевдер, Жумабай Камчыбековдер жана биз кезектешип оокат жасап чогулуп ичебиз. Көлгө чогуу түшөбүз. Кечинде чогулуп жоолук таштамай ойнойбуз. Исаака менен түкө эттери оор, эби жогураак олбурлуу немелер токмокту көп жешет. Болот Мураталиевич балыкчы. Күнүгө бир маал балыкка кетет. Бир жолу Муса артынан кетти. Болоттун балык кармаганын көрүп келейинчи деп. Биз чогулуп кородо сүйлөшүп, карта ойноп отурсак, Болот менен Муса келишти. Болот капалуудай. Муса бизге: "Ой, кызык иш болду.
болоттун кайырмагына 1 метрдей балык түшүп кутулуп кетти. Акырын тартып отуруп чыгарса болмок. Жакын келгенде бекем тартып жиберсе суурулуп кетпедиби? Хай, болот жөнүрөөк ыйлап жибере жаздады, деди. Болот Мураталиевич мурдунун үстүн тердетип, ыйлабагандачы, укмуштай чоң балык экен. Муса көрүп, күбө болбосо мага ишенмек эмессиңер. Исак Оноевич балыкчы менен мергенчи калп айта берет деп айтмак. Баарыбыз 2 күн тойломокпуз, деп кейиди. Демалыш көңүлдүү болгону менен өз алдынча оокатташын, жатып турган үйдүн кайбир ылайыксыз шарттары көп сезилди. Бир күнү Исак Оноевич: "Муса, кандай дейсиң? Академиянын кызматкерлери жайкысын ушул сулуу көлүбүздүн жээгине келип, эс алып кете турган бир турак жай уюштурууну ойлодум. Көп жерлерди көрүп жүрөм. Ушул көлгө эмне жетсин? Анан дагы акырындап академиянын кызматчыларына шарт түзүүгө аракет жасап жатам. Жакын айлардын ичинде 2 турак уйгурулат. Ошондон сен дагы бөлүм аласың го. Азыркы турган үйүңөр эски, начарды. Өтө начар, Исаке. Башкасын айтпаганда суу жок. Көчөдөн таш ичебиз. Өтө эски жана тар. 4 бала 6 жанбыз, 2 кичинекей бөлмө. Аласың. Балким Держинский көчөсүндөгү үйдөн беребиз. Ал биринчи өтөт. Держинский көчөсүндөгү үйдөн ала албай калдык. Экинчи үйгө көчүп кирдик. Бул Муса экөөбүздүн биринчи жолу бардык керектүү шарты бар үйгө жетишибиз болчу. Мен бир алды ушундай жакшы үйгө жеткенибизге ишене албай, сүйүнгөндөн уйкум келбей жүрдү. Улуу уулум Кулубек ошол мезгилде Москвада геологиялык чалгындоо институтунда окуп жүргөн. 2 кабаттан үй алганыбызды угуп, кат жазган сайын жанышты балконго чыгарбагыла, терезени ачпагыла, кокустан түшүп кетпесин дейт. А Муса болсо, садакаң болоюн, Кукен диванда жатып жүргөн бойдон окууга кетпедиби? Ушул үйгө эртерээк жетсек өзүнчө кроватка жатып окуп кетмек. Тиги Держинский көчөсүндөгү бүткөн үйдөн бизге тийбей калганда, Кукеңдин капаланып ыйлаганы ушул убакка чейин жүрөгүмдү оорутат, деди. Мен болсом, окуусун бүтүп келип эми жакшы үйдө турат, аман болсун, деп коем. Ушул жаңы үйгө көчкөндүн эртеси эле Муса окуучуларга ылайык 2 үстөл сатып келди. Мен таң калып сурадым: "Экинин эмне кереги бар? Бирөө эле жетпейби?" Тиги үйдө Кукен менен Сыргатай сабак даярдаганда үстөл талаша беришчү эмес беле? Ошондо бир үйгө жетсем, экөөнө биринчи 2 үстөл албасам дегем. Кукендин келиши деле алыс эмес. Өзлөрүнчө үстөлдөрү болсун. Азыр Занишке деле керек. Академиянын пансионаты да уюшулду. 2 фин үйү, анда жашайбыз. 2 брезент палатка. Анын бирөө ашый, экинчиси ашкана. Биринчи сезонуна Ахунбаевдин, Сыдыкбековдин, Юнусалиевдин, Алтымышбаевдин жана биздин үй биле салдык. Ушул мезгилден тартып Чолпон атанын менчик үйлөрүнө күнүбүз түшпөй, жылга бир жолу касиеттүү сулуу көлүбүздө эс алуу шарты түзүлдү. Акырындап бул пансионат кеңейди. Жүрүп отуруп эс алуу үйүнө айланды. 100 адам бала чакасы менен ден соолугун чыңдап, эс алып, көлдүн рахатын көрүүдө. Бир мезгилдери Муса айтып жүрдү: "Биздин дом отдыхты убаралуу нерсе экен деп профсоюзга өткөрүп берүү маселеси козголуп жүрөт. Президиумдун көпчүлүк мүчөлөрү бул маселени колдобой жатабыз. Артыкча Захарьев экөөбүз бекем туруп жүрөбүз. Колдон келсе дагы жакшылап оңдоо керек. Бул үйдөн ажырасак, бечара академиянын кызматкерлери кантет? Кайдан темселешип путевка издешет? Жаманбы, жакшыбы, бала чакасы менен эс алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул үйдү колдон чыгарууга болбойт." Бул чындык эле. Академиянын кызматкерлеринин эс алуусуна эң сонун мүмкүнчүлүк. Президент болгондон кийин Муса күндөрдүн биринде биринчи ирет академиянын кызматкерлерине шарт түзүү ишин колго алышым керек. Эң обол үй жагынан колдон келишинче камсыздандырыш керек. Анан эс алуу үйүнүн ишин жакшылап жолго коюп, ага жардамчы чарба түзүп, колдон келсе адамдар талашып келип дем алгандай деңгээлге жеткириш керек. Ушул өңдүү шарттарды түзүп берген соң анан ишти да алардан ошондой деңгээлде суроого болот. Булардан да чоң, маанилүү көп максаттары, ойлору бар эле өкүнүчтүү дүйнө экен. Баары өз менен кетти. Мага ырлар келе баштады. Азиз Салиев Муса жөнүндөгү эстелигинде Тенти Адышеванын жаркын таланты да ушул Муса Мырзапаевичтин жанында ачылды деп айткандай. Бул калети жок чындык болчу. Мисалы шыгыма шык кошуп, сүрөп турчу. Мен ушундай акын болушума Жомарт менен Мусага биринчи иретте милдеттүүмүн. Жомарттын ырларынын таасиринде, анын ырларынын үлгүсүндө такшалдым. Мусамдын жөлөөсүндө, сүрөөсүндө, анын мага болгон чоң аң сезимдүү мамилесинде поэзияга канат жайдым. Байбиче, өзүм геолог болгону менен мен ырды жакшы түшүнөм. Музыканы, адабиятты, жалпы эле искусствону жакшы көрөм. Сенин ырларың мага жагат. Көбүрөөк жазсаң, ыр жазууга убакыт табууга аракеттенгин. Кайбирлерде мен иштеп отурган мезгилде үйгө келип калганымда, мага ушунуң жагат. Ыр жазып отурсаң кубанып калам. Ал эми күйпөлөктөп, оокат тиричиликте убараланып жатканыңды көргөндө ичим ооруп калат. Оокат тиричиликсиз жашоо жок да. Ошентсе да мүмкүнчүлүк таап, ыр жазууга аракеттенсең, дей турган. Мунусу чындык болчу. Искусство, адабиятты жан дили менен жакшы көргөн. Теле көрсөтүүдө сайрагоомуз болгондо программадан чийип белгилеп коюп, өткөзбөй такай отуруп уга турган.
Мен ушунчалык комуздун күүсүн жакшы көрөм. Комуз чертпей калганыма өкүнөм. Айылда чоңойсом, балким комуз чертүүнү үйрөнөт белем. Балдар үйүндө жүргөндө мандалинди черткенди жакшы билчү элем, дечү. Музыкага шыктуулугу талашсыз эле. Пианинога өзү ар түрдүү күүлөрдү нотасыз эле терип ойной берчү. Ошону менен бирге Мусанын бийик, угумдуу жакшы үнү бар болчу. Кайбирлерде жолдоштордун арасында ырдап калса, алар тамашалашып: "Сен Муса бекер талантты өлтүргөн турбайсыңбы? Операга барсаң эмгиче чак народный болмок экенсиң" дешчү. Мына ушундай нече ыңгырдуу ички дүйнөсү бай эле Мусам. Муса адабият, искусствого гана кызыгуу менен чектелбеген. Аны көп нерселер кызыктырчу. Артыкча тарыхый нерселер, ошондой эле мезгилдин жаңылыктары, илимдин көп тармагындагы болгон кызыктуу нерселердин баары анын көз кырында калчу эмес. Кандай гана көптөгөн адабий, илимий нерселерди таап жазып алып келбеди. Ошолорду кеңирип пайдалансаңар, баардык нерседен кабардар болосуңар деп кала турган. Ал дагы ар качан айта турар эле: байбиче, биз балдарга алтын, күмүш, байлык түзүп мурас калтырбайбыз. Анын аларга кажети деле жок. Биз буларга рухий байлык калтыра алсак, чоң иш өтөгөн болобуз. Балдарды туура, таза жолдо, ак ниет, адилеттикке багыттап, ички дүйнөсүн байыта алсак, ошондо гана өз милдетибизди аткарган болобуз. Ошончу мен эч нерседен кыя өтпөй көптөгөн адабий китеп журналдарды жазылып алып жүрөм. Кандай гана сонун кишилер биздин үйдө болуп жүрүшөт. Ошолордун сөзүн угуп, өзүн көрүп таалим алышары эң жакшы да. Мына ушунусу менен ал өзү да сугарылып, бизди да сугарып турган дилдин чоң башаты болчу. Ошондуктан адамдар Муса менен маектешип, сүйлөшүүгө дайыма ынтызар эле. Башкача айтканда, ал ошол көп кырдуу, бай түшүнүктүүлүгү, билимдүүлүгү менен өзүнүн бийик адамгерчилигинде адамдарды өзүнө тартып туручу. Муса менен кездешип, сүйлөшүп, эрмектешүүгө жолдошторунун ынтызарлангандары ачык байкалып туручу. Мына ошондой жолдоштордун бири академик Болот Мураталиевич Юнусалиев болчу. Муса эрмектешип басып келбейлиби деп телефон чалып кала турган. Мен Мусаны тамашалап: "Бул экөөңдүн эмне сырыңар бар? Сөзүңөр бүтпөйт го" десем, Муса күлүп: "Болот мага эч кимге айтпай турган сырларын айтат. Эмне кыласың? Сенин деле курбуларың менен сөзүң бүтпөйт да" деди. Болотто эмне сыр болмок эле. Кызыл сызыктан кыя баспай, эреже, жобо менен таразага тартылып жашаган адам. Десем, Муса: "Ошондой кишиде терең сырлар болушу мүмкүн" деп күлүп кое турган. Мен Болот Мураталиевичти биринчи жолу 1935-жылы көрдүм. Анда медициналык техникумда окуп жүргөн кезим. Бир күнү мени директорубуз чакыртып калды. Барсам, ал кишинин кабинетинде дагы бир жигит отурган экен. Директорубуз Жүкөш Мамбеталиев мени отурган адамга тааныштырды. "Жунушбаева ушул, менин жумуштарым бар. Силер ушул кабинетте маектешсеңер болот. Бул адам Жунусалиев, обком комсомолдун тапшыруусу боюнча келиптир. Сени менен сүйлөшмөкчү." Болот Мураталиевич мени менен маек өткөздү. Окуум жөнүндө, кайдан келгем, аты-энем ким, алдыга койгон кандай максаттарым жана башка ушул сыяктуу суроолорду берип, блокнотуна жазып отурду. Мен 1938-жылдын апрель айынан баштап Кыргызстан борбордук комсомол комитетинде иштеп калдым. Совет көчөсүндө иштеген жериме караштуу үйдөн бир кичинекей бөлмө берилген. Ошондо жашайм. Ошол мен турган үйдө Болот Мураталиевичтин үй бүлөсү да жашайт. Энеси, иниси жана карындашы. Өзү Москвада иштеп турган экен. Аларга ай сайын Болот акча жиберет. Ошону менен күн өткөзүшөт. Анткени энеси кары, эч жерде иштебейт. Иниси, карындашы жаш, мектепте окушат. Жайдын бир айларында Москвадан Болот Мураталиевич келип калды. Энеси мени көрүп сүйүнүчү койнуна батпай, уулунун келгенин кабардады. Бир жолу эшиктин алдынан орой-парай кездешип калдык. Ал киши эски таанышымдай жайдары, элпек саламдашты. Бир күнү мен отурган борбордук комитеттеги бөлмөгө келди. Өзүнүн жеке башына байланыштуу бир кыжаалат болуп жүргөн маселени айтты. Андай маселе ал убакта көп эле адамдын башынан өтүп жаткан нерсе эмес беле. Москвада көздөн тышкары жүрсө да, жанын койбой бияк жактан тоголок каттар анын үстүнөн жазылып түшө берет белем. Ушуга бушайманданып жүргөнүн мага билгизип, кандайдыр бир жардам болуп, комиссия түзүп текшерип, жыйынтык чыгарып берүүгө болорун кеңешмекчи экен. Мен эмнен айтам? Өзүмдүн деле иштегениме азыраак мезгил болгон. Тажрыйба жок, жашмын. Ал кишинин суроосуна канагаттандырарлык деле жооп бере албадым окшоду. Кыскасы, бизде түшкөн ал киши жөнүндө материал жоктугун жана ал киши Кыргызстанда турса, биздин киригишүүбүздүн ыктымалы жоктой сөз айткан болдум. Болот Мураталиевич Москвага кетти. Эртең кете турган күнү кечинде мен жашаган бөлмөгө келип, кош айтышты. Бул мен үчүн күтпөгөндүк эле. "Келиңиз, отуруңуз" дегенге жараптырмын. Эшиктен кирип турган боюнча коштошуп чыгып кеткен соң гана эсиме келип өкүнүп койдум. Күз айларында Болот Мураталиевичтен мен иштеген жеримдин адресине кат келди. Катынын негизи дагы баягы эле. Өзүнө коюлган тоголок каттардагы дооматтарды текшертип берүүгө жардам сурагандай. Мен өтө официалдуу, иттен чыгаргандай кыска жооп бердим. Андан кийин ал мага кайрылган жок. Бул 1938-жыл болчу. 1939-жылы Москвада кыргыз адабияты менен искусствосунун 10 күндүгү өттү.
Мен Жомартка жаңы эле чыккан мезгилим 10 күндүккө бардык. 10 күндүк өтүп жаткан күндөрү театрлардан көрдүм. Бирок жакын кездешпедик. Кремльде 10 күндүктүн катышуучуларын кабыл алуу болду. Жомарт мени номерде жалгыз отурганча же жазуучулардын аялдарынын ушагын уккандан көрө Жумабайдыкына барып отуруп кел. Мен жеткирип келейин деди. Камчыбеков үй бүлөсү менен Москвада иштеп турчу. Жомарт Камчыбековдордукуна мени жеткизип коюп кетти. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алардыкына Болот Мураталиевич келип калды. Жумабайдын жубайы бүлүнүп жакшы тамактарды жасады. Тамактануу аяктап калган мезгилде үйдүн ээси мени экинчи бөлмөгө чакырып мындай деди: "Тенте, сен эми көпкө отура бербе. Коноkkанага кеткин. Жомарт келип калса Болотту көрүп ичи тарыбасын." Эч нерсе оюмда жок, бейкабар отургам. Мен таңыркана: "Эмне үчүн ич тарыйт?" Ал жылмайып: Сен али билбейсиң. Эркектер артыкча түштүктүктөр кызганчаак болушат. Болот бой жигит болсо, сен келген күнү алда отурса, Жомарттын көңүлүнө кетиши мүмкүн." Мен ошондо сестегендей болдум да кетүүгө шашып калдым. Жумабай менен Болот экөө мени узатып чыгышты. Жумабай такси кармак болуп, ары бери жүгүрдү. Ошол мезгилде Болот мага мындай деди: "Мен сизди былтыркы жылы көргөндө бойго жете элек, быша элек көктөм кыздай түшүндүм эле. Көрсө турмушка да чыгып алыптырсыз." Мен унчукпай ылдый карадым. Аңгыча автобус келип калды. Машина кармай албай жүргөн Жумабай автобусту көрүп жүгүрүп келди. Мен жөнөп кеттим. Жолдо баратып Болоттун сөзүн ойлондум да, бул баягыда мен жардам сурап келип, кат жазганда дээрлик көңүл буруп, канагаттандырууга аракет болгонун көңүлгө алып, колунан эч нерсе келбеген бир чийке бечара экен деген ойдо калган белем. Бүгүн ошого тийиштире айтылган сөзү да. Ушундай жыйынтыкка келип өзүмчө кичире түштүм. Болот Мураталиевич согуштан кийин үй бүлөсү менен Фрунзеге көчүп келишти. Ошол мезгилдерден тартып үй бүлөчүлүк катышта жакын жолдоштук мамиледе болдук. Ал киши бийик маданияттуу, өтө адамгерчиликтүү, адамга кылдат мамиле жасаган адам эле. Мен көп мезгилде Болот баягы мен чийкиликте анын ичине мамиле жасагандыгымды дагы эскерип, мени зекиген бекен деген ой келчү. Бирок ал киши эч качан ал жөнүндө ооз ачпады. Башка бирөө болсо балким оюн чынга аралаштырып айтуусу мүмкүн беле. Ошого карабастан негедир менде өзүмчө кандайдыр бир ал кишинин алдында бир кезде чекки иш кетирген сыяктуу сезим көңүлүмдө жүрдү. Болот Мураталиевичтин маданияттуулугун көргөн сайын ошол 1938-жылы Москвага кетип жатып коштошкону киргенде отуруңузга жарабай, билимсиздик же уяңдыкпы деги ошол жоруугума өзүм өкүнүп, уялгандай сезим келе турган. Чынында эле ал мезгилде жетилбеген мадырабаш болсом керек. 18 жаш кээде ал мезгилге чөйрөңө жараша көп да жана өтө аз да. Биз мезгилибизге жараша турмушта тез жетилип, тез такшалдык. Ал эми чөйрөбүзгө жараша маданий жагына кадамды кечигибирээк мүчүлүштү баштадык. Көргөн билгенибиз ченемдүү деңгээлде болду. 11 жашымда карапайым дыйкандын үй бүлөсүнөн бөлүнүп шаарга окууга кеттим. 6 жылдан ашуун жатаканада жатып, техникумда окудум. Окууну бүтөр менен 2 айдан соң мектеп партасынан келгендей, комсомолдун борбордук комитетинде иштеп калдым. Акыл насаат айтып жол көрсөткөн маданияттуу чөйрөдөн ага эже болбоду. Маданий чөйрөгө аралашуу шарты түзүлө элек. Чынын айтсам, ал мезгилде көркөм адабияттан алыс элем. Жарытып деле адабий чыгармаларды окуй элек кезим. Көркөм адабияттын даамын татып, жанагы энем айткан күн түн Куран түшүргөнсүп, китептен баш албоо кийинчерээк гана башталды. 1944-1945 жылдарынан тартып Жомарттын өз мезгилиндеги бай китепканасынан пайдаландым. Ал эми азыркы жаштар болсо 20 жашка чейин мектеп курагында эле көркөм адабиятка сугарылып, дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрүн окуп жетишип коюшат. Ал эми биз 24-25 жаштан баштап гана адабияттын даамын алып кызый кириштик. Бирок мен таалайыма жараша турмушка кадам шилтеген күндөн тартып маданий чөйрөгө дуушар болдум. Кыргыздын таланттуу, маданияттуу, билимдүү, бийик адамгерчиликтүү, ички дүйнөгө бай, жогорку аң сезимдүү эң алдыңкы адамдар менен катар жүрдүм. Тилектеш, максатташ, табакташ, кадырлаш болдум. Ар кимиси мен үчүн чоң мектеп, университет, улуу дастандар болушту. Алардан үлгү таалим өзүмө сиңире алдым. Дил байыттым. Ошон үчүн мен ошол асыл, бийик чөйрөмө ыраазы болуп, башымды ар качан ийем. Жеке гана кыргыздын ошондой залкар адамдары эмес, өлкөбүздүн нечен зор илимпоздору, адабиятчылары жана советтик, партиялык ишмерлер менен жолугушуп, байланышта болуп келдик. Мындай чөйрө өз жемишин, таасирин кантип адамга тийгизбесин. Муса адамдар менен кеңири байланышта жашаган, адамдарды өзүнө тартып, өзү да адамдарга тартылып турган адам болчу. 40-50дөн ашуун адамдар менен үзгүлтүксүз байланышта каттар, майрамдарда жана башка даталарга байланыштуу куттуктоолор келип, жооптор жазылып турчу. Ошолордун көбү менен өз ара катташууда да боло турганбыз. Мунун баары биз үчүн табылгыс байлык, баа жеткис дүнүйө эле. Алардын баарынын аттарын атоо кыйын. Москва, Ереван, Баку, Тбилиси, Ташкент, Киев, Якутск,
Алмата, Душанбе, Свердловск, Казан жана Фрунзеден башка Кыргызстандын көп жерлеринин адресин адамдардын аты жөнүн көрсөткөн архивинде сакталган узун тизме күбө болот. Мен Жомартка баш кошкон кезимде атым чыгып, жооптуу кызматка кетип жүргөнүм менен турмушта быша элек көп мөмө сыяктуу элем. Көп нерсени Жомарттан үйрөндүм. Турмушта менин биринчи мугалимим болду. Адамдарга мамиле жасаудан баштап турмуштун, үй окаттын, тамак аштын, ал эмес кийим-кечектин жөнүн да үйрөттү. Ал эми конок чакырганда үстөлдүн үстүн кандай даярдаш керектигин мындай эле коелу. Бирок мени толук үйрөтүүгө жетишпеди. Мезгил өтө аздык кылды. Согуш мезгили туура келип, турмуш кызып, мен улам жаш балалуу болуп, уйпаланып жүдөп жүргөндө, толук бышкан, кадик, анык аял боло элегимде чийкирээк калтырып Жомарт кете берди. Мындан кийин жалгыздык башка түшүп, үйгө кирип аял болуп, сыртка чыгып эркек боло турган анык турмуштун, жашоонун мектеби башталды. Анан табигый ички маданияты күчтүү, ошого жараша кенедейинен европалык мүнөздө кеңири тарбия алган, бардык жагынан жетик билимдүү, бийик аң сезимге Мусам менен жашаган 25 жылдык өмүрүм мен үчүн теңдешсиз университет, академия болду. Мусам аркылуу мурдагы Жомарт киргизип кеткен залкарлар чөйрөсүнө дагы канча сонун адамдар кошулду. Ошолордун бири Болот Мураталиевич жөнүндө жана жогоруда сөз болду. Мен ал адамды Мусадан мурда тааныганым менен жакын билип, кыйбас, кымбат жолдоштук мамиле кийин гана Муса аркылуу ошол экөөнүн чыныгы бири-бирин сыйлап түшүнүшүп, берлешип, баалашып, төп келишкен ажырагыс достук дилдеринин натыйжасында пайда болду. Ошондуктан Болот Мураталиевич кайтыш болгондо, уулу Мелик эң биринчи бизге Мусага кабардашык кокусунан эмес эле, Болоттун суу илектенесин кучактап, Мусанын өксүшү да бекерден эмес эле. Ушуга чейин Муса экөөбүздө көбүнчө келүүлөр болуп, бир гана энемди жоготсок, эми биринчи жолу жакын, кадырдаш жолдошту жоготтук. Ар бир жоготуу адамга арзан түшпөсү белгилүү. Болот Мураталиевич биз өңдү саналаштары үчүн гана эмес, кыргыз жергесинен, жалпы эле түрк илиминин жоготуусу эле. Ушундан тартып табылуу, жоготуу катары жүргөнсүдө көп узабай Жумагул Алышбаев кетти. Жумагул жана анын эстүү, билимдүү жары сонун бүбү менен да биз өтө жакшы жолдоштук мамиледелик. Жумагул таланттуу, ишмер кыргыздын мыкты илимпоздорунун бири экени баарга белгилүү. Ар нерсени жүрөгүнө жакын алып күйүп пышкан адамгерчиликтүү сезгиччан эле. Жумагулга байланыштуу бир нерсе эске түшөт. Көлдө академиянын эс алуу үйүндө дем алып жүргөн элек. Бир күнү шашмалап Жумагул келди да: "Мусаке, жүрүңүз. Азизе Миночти чакырдым. Ал күтүп отурат. Үчөөбүз барып кечээги мен айткан адам менен сүйлөшөлү. Муну жөн калтырууга болбойт. Бул жаман жорук. Жаш балдардын көзүнчө ошонусу болобу? Балдарга терс таасир берет. Мен кечеден бери өзүмө келе албай жүрөм. Жүрүңүз", деп шашылды. Муса экөө кетишти. Бир аздан соң кайра экөө келип калышты. Жумагул баягысынан бетер күжүлдөп алган. Мусаке, муну эмне десе болот? Болбогон адам тура ушундай да болобу? Азизе Минуч сөздү жакшы эле айтты. Эси бар киши уялат эле го. Эмненин уялганы? Айтканын карачы." Муса эши кылып бизди катырды. Ал кыткылыктап күлө баштады. "Жок, Мусаке, адам эмес тура." Ошону сөзү каттап барган биз да кызыкпыз. Муса күлгөн сайын Жумагулдун ачуусу ого бетер келет. "Буга күлбөш керек. Мен азыр барып бул жерден кетирем. Кетсин." Жумагул өзү деле 1-2 күндө кетет экен. Ал үчүн каныңды буза бербеши. Бизге жанагындай дегени менен өзү деле ойлонот. Жаш бала эмес да, улгайып калган киши. Жумагул оолугуп жатып чыгып кетти. Мен эмне иш болгонун сурасам, Муса айтпай койду. "Ануго эмне кыласың? Силерге кызыгы жок." Бирок ошол адам адепсиз иш жасаганын түшүндүм. Мына ушундай адептүүлүктү, нускалуулукту, адамдардан жакшы үлгүлүү жүрүш турушун көргүсү келген, ылайыксыз ишти чын дили менен өгөйлөгөн өткүр мүнөздүү маркум академик Жумагул Алышбаев да элүүгө чыкпай, бир заматта жүрөгү токтоп кете берди. Муса Болотко да, Жумагулга да кыргыз журтчулугу менен кошо жүгүрүп кызмат өтөп сапарларына узатты. Булардын аркасынан улуу артист Муратбек Рыскулов, кыргыздын эрке кызы улуу бийчи Бүбүсара Бишналиева, залкар адам атактуу хирург академик Иса Коноевич Ахунбаев, мына булардын кетиши элибиз үчүн улуттук жоготуу эле. Токто, токтой тур дейм, боздоп куруп. Токто деймин, мен артынан колум сынып. Курдаштар улам бири кетип барат. Батышка илки басып жүзүм буруп. Токто дейм. Токтобойтко күндү ээрчип, күн батат кетти алар түндү кечип. Мен барам аркасынан илки басып, жүрөктү кармап колго мыжы езип. Мына ушинтип кийинки 10 жылдын арасындагы ар бир жоготуу жүрөктөрдү эзип, орду толбос болуп эңшерилте берди. Булардын атын атаганда кандайдыр бир көңүлдө калган нерселер эске түшөт экен. Артыкча өмүрлөрүнүн акыркы мезгилине байланыштуу акыркы кездешүүң Муратбек Рыскуловдор менен да өз ара катташта жакын жүрдүк. Ал кишинин жары элибизге белгилүү таланттуу актриса Сабира Гүмүшалиева бир күнү Ала Тоо кинотеатрынын жанынан жолугуп калды. Ошондон 2-3 күн мурда эле телевизор аркылуу ыр окуган элем. Сабира жеңе мени көрүп эле: "О, тентике,
Сенин ырларыңды телевизордан атайын отуруп уктук. Мукең аябай жакты. Мынау кыздын ырлары жөн эле жүрөктү алат го деп ыраазы болду. Андан кийин көп убай эле Мукемди жолуктуруп калдым. Кыргыз драма театрынын жанынан барпаңдап келип кол берип, менин ырымды укканын айтып, анан мындайча сөз баштады. Мен быйыл театрлар коому аркылуу демилге көтөрүп, жоомарт, халык, алымкул үчөнү Токтогул сыйлыгына көрсөтүү маселесин ойлоп жүрөм. Аман болсом муну ишке ашырууга аракеттенем. Токтогулду пропагандалоо ишинде бул үчөөнүн эмгеги өтө зор. Бул Токтогул үчүн гана эмес, кыргыз адабияты, искусствосу, маданияты үчүн керек эле. Токтогулдун улуу мурастарын төкпөй чачпай толугу менен урпактарга тартуулоо болду. Кыргыз элине Токтогулду тиргизип берген сыяктуу зор ишке чоң салым киргизишти. Булардын көзү өтүп кеткендигине карабастан, Токтогул сыйлыгы үчөөнү ыйгарылса, адилеттүү чоң иш болот. Мындай нерсе Союздун практикасында болуп жүрөт. Токтогул сыйлыгы адеп эле белгилегенде биринчи ушулардан башталганда сонун болмак. Атаганат ой келбеген экен. Азырда кеч эмес. Эгерде ушул оюңуз иш жүзүнө ашырылса, жакшы болор эле. Мен да бул маселени өз убагында ар кимге кулактандырган элем. Бирок демилге көтөрүлбөдү, дедим. Мукем ушул маселеге өтө ынтызар болуп калгандыгын билгизди. Мына ушул сүйлөшүү бизге акыркы болду. Бир канча мезгил көрүшпөй калдык. Бир күнү кечинде телефон согулду. Сайыра жеңе кабар айттырган экен. Ушинтип сейрек жаралчу залкар таланттын ээси Мукемден да айрылып калганыбызды угуп, эндире пеңшериле түштүк. Өкүнүчтүү дүйнө. Бүүсара бул дүйнөгө бир келип, бир кеткен элибиздин жаркын кызы эмес беле. Кенедейинен көрүп билип жүрдүк. Көрсөк көзүбүз тойбой аябыз да. Эркегибиз да суктанып, сыймыктанып сүйгөн жарык жылдыз эле. Ушуга байланыштуу мен бир гана кичинекей нерсени ойго салгым келет. Менин кызым Сырга 2 классты бүткөн кези. Бул 1949-жыл болсо керек. Жай айынын биринде Ысык көлдөгү Чолпон ата балдар санаториясына эс алууга жибермей болдум. Сырга фортепианодан Скритовский аттуу мугалимден сабак алып жүргөн кези. Мен ага барып Сырганын көлгө кетээрин, сабак 1 ай мезгилче үзүмтүк болорун айттым. Ошол жерде ал мугалим көлгө Бүүсараны курортко өзүнүн машинасы менен жеткирип келүүгө убада бергенин айтып, Сырганы ала кетүүгө мүмкүнчүлүк бардыгын билгизди. Мен өтө кубанып кеттим. Сырганы кантип жеткирүү ой кыйнап турган. Сергей Данилович Бүүсара экөө машина менен биздин үйгө көлгө жөнөмөкчү болуп келишти. Мен Сырганы камытып тургам. Бир кичинекей кол чемоданы бар. Аны машинанын арткы айнегинин текчесине коюп койдук. Мен Бүүсараны кызыма бул Бүүсара эжең, атактуу балерина деп тааныштырдым. Сырга санаторийге жеткен соң мага кат жазыптыр. Катында: "Мама, мен жеттим. Жакшы орноштум. Жол бою Сергей Данилович машинасын өтө катуу айдап келди. Жол жаман экен. Машина дайыма секирип жүрүп отурду. Биздин башыбыз улам эле машинанын төбөсүнө секирген сайын урунуп жатты. Менин чемоданым балетницанын башына улам түшүп жатты. Балетница ой-ой деп башын кармалап жатты." Ушул сыяктуу жазылган. Баягы мен атактуу балерина экенин айтканда Сырганын эсинде калганы балетница экен. Бул катты окуп алып аябай күлдүм. Сырганын ушул катын сактап коюп турмун. Жакында таап алып окуп дагы бир күлдүм. Ошол эле жылы күз айларында Дзержинский көчөсүнөн бара жатып Бүүсарага жолугуп калдым. Сырганын катын айтып берсем, өзү да аябай күлүп: "Ой, аны айтпаңыз, азап менен жеттик. Жол начар экен" деди. Мына ошондогу 8-9 жаштагы Сырга эми медициналык институтта доцент, азыр докторант. Ал кезде ошол жол азабын улуу бийчи, сейрек жаралчу жаркын адам менен бирге тартып бара жаткандыгын баамдаганда эмес. Азыр Бүүсара болсо ошол күндү эске салышып, балким Сырга экөө дагы күлүшөт беле деген ой келип, жүрөктү тызылдатат. Дагы бир жолу өкүнүчтүү дүйнө. Менин ушул кыргыздын 2 улуу артисттерине, Муратбек Рыскулов, Бүүсара Бишналиевага тең арнап дүйнөдөн кайткан мезгилде ыр жаздым. Бирок мындай орду толбос улуттук жоготууларды жеткире айтууга сөз кантип жетсин? Сөз аздык кылат эмеспи? Айла жок. Кыргыздын жаркын кызы Бүүсара кылымга бийлеп жатат, ал шаңданып, деп гана каниет этип өзүңдү сооротосуң. Ал эми Исак Оноевичтин үй бүлөсү менен бирге кырсыкка учурап, күтпөгөн жерден кетиши адамдын жүрөгү эмес, жер кошо сол кеткендей болбодубу? Кайран киши Исаке, сиздей телегейит тегизгилген жаратылыш эч нерсени аябай, ичи сыртын келиштире берген асылдуулук сейрек болот го. Ушул жоготкон асылдардын бардыгы менен катар жүргөндө колдо бар алтындын баркы жок дегендей, алардын залкарлыгын бирде баамдап, бирде баамдабай жүрөт экенсиң да. Алган эмес жакшы жагынан кемчилигин көбүрөөк көрөт белемсиң. Кемчилиги жок адам болбойт эмеспи? Ошол эң бийик, эң асыл сапаттардын ичинен кайбир анча-мынча кемчиликтер ал адамдын көзү барда оркоё көрүнгөнүнө таң каласың. Ал эми көз өткөн соң гана ал кичине кемчиликтер көзгө да, көңүлгө да илинбей, жалгыз гана асыл сапаттар улам даана көрүнүп, өкүнтүп турат белем.